Төлөш Турдалиев агам жөнүндө. Бир күнү айылыбызга клуб башчы болуп айтылуу Төлөш Турдалиев келип калды. Ошол кезде кайдасың азыр деп сурагандарга жататпа таластын башында бир жолборс барып кабар алып тургула деп койчу экен. Комузду калчылдата чертип ырды эркелете ырдаган обончу киши экен. Айылдагылар Осмонкул калык алым кулдар менен иштеген. Бул ырдаганда акындар эс алчуда эле дуулдата сөз кылып жатышат. Ырдаган уксак дейбиз. Аңгыча өздүк көркөм чыгармачылыгынын райондук кароосу болуп калды. Бардык. Биздин айылга кезек келгенде Төлөш байке сахнага чыкты. Биз жарданып карап турабыз. Анын атын айтканда эле зал дуулдады. Ал сахнага чыгып стулга отурганда да көпкө чейин кол чабылды. Анан баштады. Комуз чертип жатканда артка кайрыган чачы ылдый түшүп бетин жаап калды. Ыр башталганда гана башты артка силкет экен. Ошондо капкара чачы жалт этип жапырылып, эргиппи гана черттиң о токтогул дегенде ыр залда отургандардын айрымдарынын түз эле сокур чегисине барып бир тийгенби айтор кыйкырып башташты. Мен анын өтө кооз, назик, муңдуу үнүнө таң калдым. Комузду чанып аккордеонго өтүп калган кезим эле эки анча боло түштүм. Төлөш байкени сахнадан кетирбей жатышты. Ар кимдин өз үнү, өз ырдоо манерасы болуш керек экенин ошондо түшүндүм. Кийин билсем бизди таң калтырган бул кишинин шумкары филармониядан кайкып чыгып, айылдык клубка барып, канатын ташка бек жанып турган кез экен. КТРде иштеп жүргөндө Төлөш байкеге келип, бир жумадан кийин радиого жазарыбызды айттым. Эски киши эмеспи, жалаң айран сүт ичип даярданыптыр. Жазып баштадык Токтогулдун карлыгын. Эмнегедир баягы сыйкыр жок, күчкө салып жатат. Аңгыча жанында турган Турсун Нуралиев деген режиссер бул эмне сообу деп калды. Ооба, сопсо десем, ошондой деп басып кетти. Анын сырын чечтик. Ошондон кийин аябай жакшырдап келди. Учурунда Осмонкул аксакал айтчу экен. Токтогулдун карлыгы Төлөш менен кетет, калганыңар оора болбогула деп. Ошондой эле болду окшойт. Жапарчы Абалдаев экөөбүз кетип баратсак артыбыздан Төлөш байке иттер каяка баратасыңар деп калды. Жапакем чычалап, биз сага окшогон бекер болсо эмеспиз, ишке баратабыз деди. Анда төкөм. Болду иттер ай. Силердин ырыңарды мен ажатканада отуруп ырдап коем. Бара бергиле деп атпайбы?